Урматтуу достор, бул технология онлайн сабагын. Достор, биз өткөн сабакта силер менен жыгач иштетүү боюнча темабызды баштаганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта ошол жыгач иштетүүдөгү коопсуздук техникасы жана анда колдонулуучу жабдуулар жана аспаптар менен таанышып чыгабыз. Сабагыбыздын темасы технология сабагында техникалык коопсуздукту сактоо, жумушчу ордун жана инструменттерди даярдоо. Алгач сабагыбыздын максатын силерге тааныштырып өтөйүн балдар. Сабактын максаты билим берүүчүлүк, жыгач иштетүү үчүн жумушчу ордун туура даярдоо, техникалык коопсуздук эрежелери менен тааныштыруу, жабдуу жана инструменттер менен иштөөдө тактыкка тарбиялоо. Өнүктүрүүчүлүк максаты интеллектуалдык билгичтиктерин өнүктүрүү, анализдөө, салыштыруу, жалпылоо, логикалык ой жүгүртүүсүн өбөлгө түзүү. Тарбиялык максаты жыгач менен иштөө учурунда так жана ыклас коюп иштөөгө, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга, эмгек тартибине жана маданиятына үйрөтүү. Жыгач иштетүүдөгү коопсуздук техникасы. Балдар, биз силер менен жыгачты, металлды жана пластмассаны иштетүү технологиясын окуп үйрөнүүнүн чегинде кесиптик жумуштардан айырмасы деле жок болгон практикалык иштерди өткөрөбүз. Жана дагы аспаптарды, материалдарды, машиналарды жана аларды колдонуунун ыкмаларын күндөлүк турмушта жана өнөр жай масштабында кандайча колдонууларын окуп үйрөнөбүз. Мында теориялык бөлүгүнө караганда практикалык бөлүгү көбүрөөк болот. Бардык операцияларды так аткаруу, алардын ырдалаштыгын сактоо, сапаттуу продукция чыгаруунун кепилдиги болуп эсептелет. Жана ошондой эле коопсуздук техникасын сактаганда гана ийгиликтер жараларын эсиңерге бекем сактагыла. Келгиле балдар, анда технология предмети кабинетиндеги жүрүм-турум эрежелерин карап чыгабыз. Биринчи эреже. Коңгуроого 5 мүнөт калганга чейин кабинетке кириш керек. Экинчи эреже. Кабинетке мугалимдин уруксаты менен гана кир. Үчүнчү эреже. Атайын тигилген форманы кийип, колуңду самындап жуу. Бул учурда эгерде сабакта кулинардык жумуштары аткарылса. Төртүнчү эреже. Өзүңө бекитилген орунга гана отур жана мугалим уруксат бермейинче ордуңдан турба. Бешинчи эреже. Жумушту мугалимдин уруксаты менен гана башта. Мугалим сага кайрылганда жумушту токтотуп тур жана жумуш аткарып жатканда эч нерсеге алаксыба. Алтынчы эреже. Иштөө эрежелери менен таанышып чыкпайын, аспаптарды иштетпе. Жетинчи. Аспаптар эмнени жасоого арналса, ошол убакта гана колдон. Сегизинчи. Бузук жана мокок аспаптар менен эч убакта иштебе. Тогузунчу. Иштеп жаткан учурда аспапты мугалим кандай көрсөтсө ошондой карма. 10-чу эреже. Аспаптарды жана жабдууларды атайын блоктордо жана аларга арналган жерде сакта. 11-чи эреже. Жумуш орунду таза жана иреттүү карма. 12-чи эреже. Аспаптарды жана жабдууларды мугалим көрсөткөндөй жыйнаганга үйрөн. 13 жана 14 эрежелер иш учурунда сүйлөшпө жана башка иштерге алек болбой жумушту көңүл коюп аткар.
15. Эс алуу убагында кабинеттен чыгуу керек. 16 эреже. Иштөө убагында кийимдин сыртында байлоочу жиптердин учтары чыкпай жана кыздардын чачтары баш кийими менен жабылып турушу керек. 17. Технология кабинетинде эч качан чуркаба жана ойнобо. 18. Иш бүткөндө жумуш ордуңду иретке келтирип тазалап кой. Мынакей балдар, бул технология предмети кабинетинде жүрүм турум эрежелери болду. Мен ишенем, силер дайыма бул эрежелерди эсиңерге бекем сактап жүрөсүңөр. Жыгач иштетүүдө колдонулуучу аспаптар. Жыгач иштетүү үчүн атайын жасалган столярдык аспаптар булар: кыпчуулар, балка, турбициналар, кыянка, шибеге, ара, стусла сүргү, лобзик колдонулат. Келгиле достор, анда ушул аспаптардын айрымдары менен таанышып чыгабыз. Ара столярдык кескич. Алар менен узунунан, туурасынан жана аралаш кесүүлөрдү аткарса болот. Эгер тиштери эки жагынан тең майтарылган болсо, анда ара туурасынан аралауга арналган. Эгер тиштеринин бир жагы түз, экинчи жагы кыйшайган болсо, анда бул ара менен каалаган жыгачты каалагандай аралай берсе болот. Эгерде тиштери бир жакты көздөй кыйшайган болсо, анда бул ара менен узатасынан араласа болот. Стусла 90 градустук же 45 градустук бурч боюнча бланктарын кесүү үчүн түзүлүш. Стусло өндүрүмдүүлүктү жогорулатат жана иштетүүнүн өлчөмдөрүн так аткарат. Анын эки түрү бар: жыгач түрүндөгүсү жана универсалдуу түрүндөгүсү. Сүргүлөрдүн жана бычактарынын түрлөрү. Сүргү кесүүчү инструмент болуп саналат. Эгерде коопсуздук эрежелерин сактабаса, анда майып болуп калуу толук ыктымал. Сүргү анча чоң эмес детальдарды сүрүп түздөөдө колдонулат. Сүргү негизинен толкудан, кармагычтан, бычактан жана бекитүүчү клинден турат. Ошондой эле анын 3 түрү бар: шерхебель, рубанок, фуганок. Шерхебель менен тактайды биринчи иштетип алса болот. Рубанок таза түздөп сүрөт. Фуганок узунураак болуп, бетти жакшы түздөп бере алат. Балдар, биздин сабагыбыз аягына жетип баратат. Анда үйгө тапшырманы алып алсак. Үй тапшырма. Бул сүрөттөрдө жыгач иштетүүдөгү негизги колдонулуучу аспаптар тартылган. Силер бул сүрөттөн өзүңөр каалаганын тандап алып, тартып, менин жеке WhatsApp номериме жиберсеңер. Ошону менен биздин сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.